камсыздандырууну былтыр апрелдин 26-сында төлөнгөн. Анан 25-жылдын, 26-жылдын 30-ында үйүп атат. Ошондо 4 күндүк камсыздандыруу жетпей калып атат. Кайсыл жылдан бери камсыздандырып келесиз үйүңүздү? Мен 21-жылдан баштап камсыздандырууну төлөп келемин. Анан эми ошо 4 күндүк жетпей калса, кандайдыр бир 30%, 40% берсе, кирип, эки бир комнатасына кирип алсам деген үмүт менен келдим да. Kamsızlandırma жетпей алган. Ошондуктан камсыздандыруу берилбейт. Ошол маселени сиздердин өзүңүздөр маектеп бердим. Өзүм денсаулыгыма байланыштуу пенсия алдым. Деке, камсыздандыруу болгондон кийин ошондо өзүнүн убакыт бөлүк болот да. Ана 12 айга берет, оңой. 12 айга 21-жылдан баштап камсыздандыруу төлөп келемин да. 12 айга Сабастар мурасы жашоочулар ооба камсыздандыруу 1 жылга берилет. Мөөнөттү күтүш керек. 1 жылбы же 12 ай болот? 12 айдан 1 жыл. Ошондо тиги болот да, мына бүгүн страховка берсе келер күнү ушул датага чейин, правда? Ооба, ошондой. 1 жылдык мөөнөт деген алдадан эмне да, тиги жылдын айына чейин болот. А тиги 12 ай десе 12 ай болот. Анан бул эжеки болсо айтылат 4 күн жетпей калды. Эми бул мыйзам. Азыр болсо, булар болсо, ошо төлөбөк көчү болсо, булар болсо кийин эртең суралат. Сен мыйзамдан ылайык кандай кылып өтөрүң деп. Эми ошондой экен шарт, ошол себептен төлөп турушубуз керек экен ар жыл сайын. Ошо үйүмдүн кызыкчылыгын алгандан баштап эле төлөп келген. Төлөп жанагындай именно өлүп калып аткан учурда, ал ошо мактан менен камсыздандыруу болбой атат, правда? Ооба, 4 күн жетпей калды. 4 күн жетпей калган, 4 күн жетпей калган ошондой экен. Бул мыйзам экен. Эми ошондо андак проценти